Мамлекеттик жөлөк пул жөнүндөгү мыйзам долбооруна Жогорку Кеңеш депутаттары өзгөртүү киргизген. Ал 2018 жылдын 1-январдан баштап күчүнө кирмек. Иштеп баштаса Кыргызстанда 30 миңдей бала жөлөк пул алуудан кол жуйт. Андыктан мыйзамды убактылуу жылдырып туруу чечими чыкты. Жаңы мыйзамдын жанагы нормасы сүйүнчү пособия кала берсе, иштей берсе 1-январдан. Башка нормаларына бир 3 ай отсрочка сурап атабыз. Ошону колдоп берип коюңуздарды өтүнөм. Мыйзамга ылайык жаңы төрөлгөн бардык ымыркайларга 4000 сомдон сүйүнчү, 3 жашка чейинкилерге ай сайын 700 сомдон, ал эми 3төн көп балалууларга 16 жашка чейин ай сайын 500 сомдон жөлөк пул берилмек. Бирок мыйзам долбоор шашылыш кабыл алынгандан улам кайрадан карап чыгуу талап айтылды. Жөлөк пул деген өзүнүн аты айтып турат да. Жөлөк пул колунда жокторго, кыйналган семьяларга берилиш керек. Бул жерде подряд бардыгына бериле турган. Колунда барлар, байлар, орто жашагандар эмне үчүн жөлөк пулду алыш керек? Мамлекет өзү кыйналып атканда. Учурда иштеп жаткан мыйзамга нааразычылыктар арбын, анткени ал коррупциялашып, системанын баркын кетирген. Мындан улам эл өкүлдөрү кырдаалдан чыгуу максатында өз демилгелерин сунушташкан, бирок ага өкмөт жетиштүү көңүл бурбай жаткандыгы суроо жаратат. Бюджет бекилген, президент кол койгон, булактар каралган. Анан бул жерде кайра эле мына митинг болуп атат, анан токтото туралы деген маселе болуп атат да. Буга мен ошол мыйзамдын демилгечилеринин бири катары абдан каршымын. Себеби дегенде, андай десек, анда ошол мыйзам 1-2 ай иштесин, анан көрөт элек да. Жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам кабыл алынганы менен казынада каражат аны аткарууга жол бербейт. Андыктан мындай популисттик демилгени көтөрүүдөн мурда өкмөт социалдык секторду колдоого алышы керек. Мындай пикирди экономист Айылчы Сарыбаев айтып, керексиз бийлик органдарын жоюу аркылуу пенсия, жөлөк пулду көтөрүүгө болорун кошумчалайт. Бизде бюджеттин көп бөлүгү ошо пайдасыз, ыксыз чыгымдарга кетип атат. Мисалы, ошол эле депутаттардын өздөрүн 120 депутатты кармаган 10 миллион кармаган бюджет миллиарддан ашык сом кетет экен жыл сайын. Ошол эле өкмөттүн туура эмес структурасы. Ошонун баардыгын кайра карап чыгыш керек. Бирин-бири кайталоо өкмөттөгү министрликтеги функциялардын. Ошолордун бир нече министрликти жөн эле жоюп да койсо болот. Алардын кереги да жок экени көрүнүп атат. Мына ошолордун эсебинен кайра социалдык чыгымдарды толукташ керек. Бирок жаңы мыйзамга каршы чыккандар да жок эмес. Жакында нарындыктар мыйзамдын көптөгөн үй бүлөлөргө терс таасири тиерин белгилешип, нааразычылык акцияларына чыгышкан. Андыктан талаш-тартыш жараткан мыйзамды эл өкүлдөрү өкмөттүн чабалдыгынан улам кайрадан тактоого жөнөттү. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.